Жайыл Памфилов УНА мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери пара талап кылганга шектелип кармалды. Шек саналган кызматкер автотранспортту кайра жабдууда уруксаат кагаздарын берүү үчүн акча талап кылган жана аны алып жаткан учурда колго түшкөн. Бул арада УНА мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад облусундагы филиалында айдоочулук көлүк берүү учурундагы коррупция ачыкталды. Алар коррупциялык элементтер үчүн атайын шарттарды түзүп алышкан. Анда зымсыз мышка, дүрбү колдонулуп сынактын жыйынтыгына алыстан кийлигишип тургандар болгон. Алар терезеден карап сынактагы жоопторду тууралап турушкан. Бул багытта мамлекет башчы Садыр Жапаров пикирин билдирип, коррупциялык схемаларды түзүп, мамлекеттик кызматты жеке өз кызыкчылыгына пайдалангандарга катаал чаралар колдонуларын эскертти. Өлкө башчы эми мурдагыдай тааныш, билиш же акчанын күчүнө салып айдоочулук көлүк алууга жол берилбей тургандыгын айтты. Аны менен катар президент бул тармактагы чириген системаны жоюуга салым кошууга чакырган. УНА мамлекеттик ишканасынан айдоочулук көлүктү сатып алуу мүмкүндүгү айрым чиновниктердин, айрыкча күч түзүмдөрүндө иштеген аткаминерлердин айдоочулук көлүктү тууган туушкан жеек жаатына белек катары берип келгени эч кимге жашыруун эмес. Аркыл коррупциялык схемаларды түзүп, мамлекеттик кызматты жеке өз кызыкчылыгына пайдаланып, киреше табуунун булагы катары көргөндөр да жок эмес. Аларга айоо болбойт. Айдоочулук көлүккө ээ болуунун адилеттүү жолу катары компьютердик экзамендер киргизилген. Буга чейин президенттин жол кырсыктарын болтурбоо максатын көздөгөн жарлыгына ылайык УНА мекемеси Ички иштер министрлигинин карамагына өткөн. Ага ылайык милиция айдоочулук көлүктөрдү берүү тартибин карап жана авто мектептердин лицензиясын тескейт. Бул жол эрежесинин ар бир автоунаага отургандан кийин бул уже ар бир жаран ошол жол эрежесин билиш керек. Эми азыркы күндө ошо биринчи өзгөрүү бул компьютерге тапшыра турган болду. Онлайн система болду да. Бул жерде онлайн системада уже эч бир адам экзаменин ичине аралаша албайт, кирише албайт. Адам өзүнүн камеранын экзаменге отурганда ошол жерде өзүнүн идентификация деп коет, өзүнүн мындай караганда ошол адам тааныш керек. Тааныгандан кийин анда компьютер ачылат да. Ачылгандан кийин аны уже ошол жерде 20 вопрос бергенден кийин ошол жерден уже жооптор бере баштайт өздөрүчө. Адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарынын көбөйүп жатышынын себеби айдоочулардын жол эрежесине болгон кайдыгер мамилеси негиз болуп жатат. Алсак, Ош облусунун аймагында 10 айдын ичинде 83 жаран жол кырсыгынын курмандыгы болгон. Жол транспорт кырсыгынын бирден-бир келип чыгышы айдоочу ылдамдыкты ашырганынан, карама-каршы тилкеге чыккандан, анан транспорт каражатыны массалуу айдагандыктан чыгып атат. Азыр акыркы кездерде биз ушу ар бир аялдамаларга, ар бир райондо акыркы аялдамаларда, вокзалдарда айдоочулар менен сүйлөшүп атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына акыркы убакта да өзүңүздөргө белгилүү болгондой жол транспорт кырсыгы күнүнөн-күнгө көбөйүп атат. Ошону алдын алуу, болтурбоо максатында айдоочуларга колдон келгиче түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан тышкары көпчүлүк айдоочулар жол эрежесин билбейт. Шундан болуп атат. Айдоочулук көлүктү 2018 жылдан тартып УНА мамлекеттик ишканасы бере баштаган. Бул мекемени өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспортту каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаменти менен маалыматтык кызматтардын адистештирилген борборун жоюп, анын базасында жаңы түзгөн. УНА айдоочулук көлүк бергенден тышкары автоунааларды каттоого да жооптуу болгон. 2021 жылдын декабрь айынан тарта бул мекеме Ички иштер министрлигинин карамагына өткөн. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.